Assalamu alaikum. Aleykümselam. Gel kardeşler. Gelin. Avansları, tınçları, densallıklar. Ava kol. Ayıl tınç mı? Kaytataslar. Hoş gelipsiңер Ayılga. Hoş geldik. Mına hurmatlı televiziyalar, көптөн beri görüşпей, мына дагы кайрадан мен айылым көрсөтсө. Алыс кетпейле, жакынкы Жалал Абад областынын Нокен районунун Нокен айылына келдик. Алдыбызда ушул Нокен айылынын айыл башчысы Абдибайт аке күтүп турган кези, бүгүн ушул айылда өзгөчө талантты, өзгөчө бир кызыктуу окуяларды ушул айылдын жашоосун сиздерге чалдырып берем деген ойдо турам. Бул айыл жөнүндө бир аз маалымат бересем. Казыбек, жакшы келипсиң эми айылга. Жүрөм, биз да сени ошол айылыбыз менен тааныштырып чыгайлык эми. Бол, жүрүңүздөр. Эми ушу биздин айыл тууралуу айтып кетсек, биздин айылыбыз ушу Нокен айыл аймагынын ичинде эң чоң айыл болуп эсептелет. Биздин айылга Параканда, Коминтерин, Чиртексай, Поворот, Каракоюн, Карабулак болуп мурунку Коминтерин колхозунда бөлүмчөлөрү болгон. Ошолор азыр Союз таркагандан кийин баары өз алдынча болуп, айыл боюнча бөлүнүп, азыр эми өзүбүздүн ушул эле Нокен айылдын өзүндө 757 кожолук бар. 757 кожолукта 4513 калк бар бизде. Андан 86% чоң жумушка жарамдуулар. 14% башка улуттагылар. Анан калганы бүт өзүбүздүн тургундар. Айыл өкмөтүбүз тарабынан да аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Анан биздин элибиз ушундай баары 1000 ынтымакта, баардык ынтымак жашашат. Ошол айыл өкмөт тарабынан бизде азыр аябай жакшы жөрөлгөлөр болуп, проекттердин негизинде иш алып барылып атат. Анан кийин өзүбүздүн тургундар жакшы жардам көрсөтүп атышат, ишкерлерибиз, жеке ишкерлер көп чыкты бизден. Бизде азыр мисалы үчүн жаңы 149 үй бүлөгө жаңы электр чуалгылары, зым подстанциялары менен түнкү жарыгы менен курулуп берди. Жакшы шарттар түзүлдү. Аябай жакшы шарттар түзүлүп атат, Кудайга шүгүр. Көйгөйлүү маселе Эми азыр көйгөйүбүздү телегей тегиз деп айтканга болбойт. Эң негизги көйгөйүбүз азыр ушу таза суу маселеси бизде бир аз аксатып турат. Айылыбыздан жарымынан азында суу бар, жарымында жок. Бар элдер өздөрү кудук салып, кудуктан суу ичип тирилик өткөрүп жатышат да. Демек айылдын өнүгүүсү бир топ эле алдыга жылып калыптыр да. Кудай кааласа жакшы өсүш бар. Аябай эле жакшы десек дагы болот. Эми бул Нокен айылын бир тарых таржымалын билсем болобу? Болот. Анын үчүн азыр биз бардык эмелерди даярдап койгонбуз. Азыр ушу айылыбыздын тарыхы боюнча түшүндүрүп, кененирээк силерге түшүндүрмө берет. Азыр Төрөгелдиев Артык деген ушу колхозду түптөгөн адамдын небереси силерге өзү баяндап берет. Демек жол көрсөтүп коесуз анда. Жүрүңүз майли. Нокен айылы деңиз деңгээлинен 600дөн 850 метрге чейинки бийикте жайгашкан. Кыш мезгили 3-4 айга созулуп, -2ден -6 градуска чейин төмөндөсө, жайкысы +40 градуска жогорулайт. Айыл облус борборунан жана жакынкы темир жол станциясынан 50 чакырым алыстыкта. Элеттиктердин негизги тиричилиги дыйканчылык. Мектеп, бала-бакча, маданият үйү, спорт комплекси, кичи футбол аянтчасы, ФАП, мечит, калкты тейлөөчү соода түйүндөр жана башка кызматтар орун алып, айылга бир топ шарттар түзүлгөн. Муктар аке, негизде бул Нокен айылынын тарых таржымалы кандай болгон? Эмне үчүн Нокен деп аталып калган да?
Assalamu alaikum. Hurmatlı Kırgız elim, Noken aylı. Bu Noken'lerden aytılıp kalganı, Noken'den de özünün tarixi var. Buna bizden 2,5-3 kılım burada uşul жерге биздин элибиz ата-бабаларыбыз келип жайгашып калган экен. Анан бул жерде суу жок болгон, ата-бабаларыбыз келип мал чарбасы, дыйканчылык менен жашаган. Суу алып келүү үчүн бул жерлерге жаңы арыктар казылган. Жаңы арыктар казылып, андан сууну коронусуз алып келиш үчүн аларга ноо жасаган жыгачтан. Ноо жасап, ноону коюп, ошол ноо аркылуу сууну алып келип, ушул талаачылыкты өнүп жүргөн. Ошонун негизинде ата-бабаларыбыз айтат, Нокен деп аталып калган деп. А биз эми мындай азыркы жетишкендикте, илим билим жетишкендигинин негизинде карасак, фарс тилинен которгондо Нокен деген бул жаңы жер деген маанини түшүндүрөт экен. Ошол мезгилде ата-бабаларыбыз ушунча узак 3 километрдей чакырым жерден суу алып келгенде ноонун кени болгонда өтө сынган ноолорду чыгарып жаңы ноону коюп, ноо деген батпай кеткен. Муктар ага, мына өзүңүз айтып атасыз, 2-3 кылым мурда отурукташкан депчи. Ошол кылымдардан бери бул жерде кыргыздын кайсы уулдары отурукташып келген да? Казбек, мындай басып сүйлөшөлү. Мына сиз сурап атасыз. Бул Нокенде негизинен ошол кезде отурукташып келген ушул убакка чейин Кутчу урусу, анан кийин Жедигер урусу кошулган качан гана колхоз түзүлгөндө. Ага чейин туруктуу эл Кутчу урусунан болгон. Комитеттин колхозун түзгөндө бу Төрөгелдиев Артык деген чоң атабыз аксакал ушул жерде комитеттин колхозун түзүп, ошол мезгилде бул жерде болгону 5-6 эле үй болгон да. Бул Төрөгелдиев Артык аба жөнүндө айтып атасыз. Анын атынан аталып калган бир эстелик катары эскерип жүрчү бир нерсе калганбы? Ооба, бул эл ошол кишини сыйлап, урматтап, ушунчалык жемеге жеткизгендигинен ошол кишинин эмгегин баалап, ошо элди ушундай эмгекчил, ынтымак, жакшы тарбиялагандыгы үчүн ушул колхозго ал киши контора салган, мектеп салган, баня салган, толгон талаастандарын, бакчаларды курган, ушул жорлорду курган, ошону баалап элдер ушул мектептин атын ошол кишинин атынан койгон. Ага чейин бул жерде номер 7-чи комитеттин орто мектеби болуп келген. Анан 91-жылы коюлган. Азыркы учурда ошол абанын атына коюлган. Болот, көрсөк болот. Мына айылдын ортосунда мына Казбек ошол айткан колхоз түптөгөн киши ушул мына 1910-жылы төрөлүп, 1985-жылы жарык дүйнөдөн кайткан. Ушул аралыкта бул киши аябай чоң кызматтарды өтөп, ушу элдин жүрөгүндө калган. Элди ойлогон, эл үчүн кызмат кылган, элди ак эмгекке, ынтымакчылыкка, адилеттикке тарбиялаган. Мына ошонун мектепке аты коюлган. Ошон үчүн ушу эл баалап 91-жылы ушу мектепке атын койгон. Кош келиңиздер биздин мектепке. Саламатсызбы жеке? Жакшы келип алдыңарбы? Менин атым Казбек. Мен айылым көрсөтсүнөн. Мен Жанара Калмаковна, ушул номер 7-чи Артык Төрөгелдиев атындагы мектептин директору. Мына Казбек эжеке да келип калды. Мындан ары эжеке билими, ушул мектепке кылган кызматы бүт бардыгы көрүнүп турат мына төшбөлгүдөн. Мындан ары маектерди эжекеге да кайттык эле, ушу эжеке дагы өзүнүн маектерди сиздерге кеңирээк берет деп ойлойм. Чоң рахмат сизге. Сиздерге дагы рахмат. Ушул айыл жөнүндө аябай. Мен эжеке сиз дагы. Мейли, жакшы. Мейли, жакшы. Кененирээк макул эжеке рахмат. Шыңгыр этип сырын билип кулактоос. Бүгүн пайда болгон нерсе эртелет. Сөздөр калат, сөз дүйнөдө эчелбейт. Бактар уурайт, жибек оңот, уйкулайт. Сөз түбөлүп калган нерсе быркырайт дейт. Кара, сөздүн касиетин, сөз калат экен да адамданчы. Ушул сүйлөгөн, ушинтип айткан деп. Номер 7-чи Артык Төрөгелдиев орто мектебинин мугалими. Агартуунун мыктысы төш белгисинин ээси Динара эжеке менен маектешип калдым. 40 жылдык эмгек жолунда талыкпай окуучуларга билим берип келген эжекенин иш тажрыйбасына баа бересиң. Түрдүү эл аралык уюмдардын долбоорлору менен иштешип, республикабыздын региондорунда интерактивдүү усулдар боюнча тренингтерди өткөн. Ошону менен бирге бул мектепке 20 миллион инвестиция тартып, мектепти жакшыртууга аракет кылган. Динара эжеке, мына 42 жыл иш тажрыйбаңызда кандай жетишкендиктерге жеттиңиз, анан эмне менен рахат алып, эмне менен сыймыктанасыз?
Ушул 42 жыл педагог болуп иштөөмдө адамдын педагогдун айрыкча адам таануу профессиясы ушундай болуш керек да. Мен ушу жаштарды таанууда, алардын жаңы технологиялар менен, инновация менен камсыз болушуна терең жардам бердим деп ойлой алам. Айылыбыздагы адамдар дагы ошол балдардын өсүп жетилишине, таалим алышына, тарбия алышына чоң жардамдарын көрсөтүштү. Көптөгөн проектлер менен, көптөгөн эл аралык уюмдар менен ушул балдардын интерактивдүү билим алышына чоң жардам бердик деп ойлойм. Дагы деле болсо талыкпай ушул элибизге, журтубузга жардам берип, жаштардын мыкты өсүп жетилишине, азыркы заман айрыкча илимдүүлөрдүн заманы, илимдүү, билимдүү балдар болуп өсүп чыгышына чын жүрөктөн тилектешмин жана ошол үчүн аракет кылам деп айта алам. Канча чыгат? 50. Одар. Бир кандай 50 кылар ма? Канча жерге жетет? Канча жерге жетет? Ооба. Ha. 200 сасак. Bir kapat atkan da buga. 50 сот. 50 сотик. Төрүшүлөр болот калды. Бир гектарда төрүшүлөр болот. Bu удобрение канча жол саласыз? Бир жолу. Бир эле жол салынат. Ооба, 2 салганда деле бар. Мен бир жолу эле салам. Айта берейин, а? Тегизедиңиз? Тегизедиңизби? Шортогу алган. О. Ошондо бул пактанын мээнети кандай? Мээнети эми азыр бул Нокен айылында бүт эле пактачылык менен алектенет экен. Өтө эле түйшүктүү болсо керек. Мээнети кыйын мунун деле. Азыр 2 чаб. 3-4 чабасың да. Жаген агыласың. Сор саласың. Мыналар алыс эгилип калган эмеспи же ушундай болобу? Ушундай болот. 20 сантиметр. Канча-мынча аласы бар. Жакшылап пактап баштайбыз. 4 жолу чабылат. Бир жолу удобрение берилет. Же болбосо 2 жолу. Канча ирет суу коюлат да? 3-4 жолу коюлат. Кайсыл учурларда коюш керек суунучу? Сууну эми чаңкаганда коюш керек да. Өзү билинеби? Ооба, өзү билинет. Замиреке, бул пактанын мына жалбырактарына курт түшүү деген илеттери, оорулары барбы, жокпу? Бар да. Дарысы өз жүргөмүштү керек. Кандай дары себилет? Эми амайт деген дары бар, векмек деген дарылар бар. Жүргөмүшкө каршы. 5 гектар жерден канча таза киреше же болсо таза түшүм алам деп турасыз да? Куда каласа 50 центнерден болсо 20-25 тонна пакталабыз да. 5 гектардан. Пактанын баасы кандай болуп атат? Пактанын баасы аз. Төмөнбү? Төмөн ылдый. Өтө элеби же? Өтө эле десе ham болот. Актабайт да минти эгип не кылганың. Сәл кымбатыраак болсо жакшы болот эле. Демек быйыл кымбат болушун тилеп турат экенсиздер да, дыйкандар, Жылда эле ушундай алып эгебиз. Аба эми бул айылдын канча пайызы ушул пактачылык менен алектенет да? 50% бар да пактачылыкка. Кызыгып иштегендер. Калганы бүт бир жогунда мака, жүгөрү, анан биде, будай болуп кетти. Арпа эгип атышат. Негизи суудан таңсыз жокпу? Азырынча таңгыс жок. Баары жетишерлик, Жетерлик, азырынча жакшы. Бул тала бетиндеги пакта бышкан соң айылдагы пакта заводко келет. Учурда күзгү жыйынга даярдыктарды көрүп, заводдун техникалык жабдууларын оңдоп түзөөдөн өткөрүп жатышыптыр. Сезондо бул жерде айылдын 100гө жакын тургундары иш менен камсыз болушат. Завод иштеп турган болсо эле, дыйкандардын оорун колдон
жеңилин жерден алат. Бул айылдын баса белгилеп айтчу жери кароосуз калган имаратты спорт комплексине айландырып алышкан. Айылдын жаштарынын бири Кыяз мырза демилге көтөрүп, өзүнүн жана чет өлкөдө жүргөн айылдык жаштардан түзүлгөн Мигрант биримдик фондунун айыл үчүн кошкон салымынын негизинде мына ушундай заңыраган спорт комплекси бүтүп, элге пайдаланууга берилген. Казык мына өзүң көрүп тургандай, бул бөлмө баристердин бөлмөсү да. Ушул жерден күрөш илимин үйрөтүп, спорттун эркин күрөштүрүү боюнча балдарыбыз көптөгөн жетишкен ийгиликтери бар. Акыркы ушу 4 жылда ачылганга 4 жыл болду. Эркин күрөштү баштаганына 2 жыл болду. Ушу көп балдарыбыз райондо, областта чемпион болот. Анан чемпиондор бар. Арасында чемпиондор бар. Эки балабыз. Кызыга мен таң калып атам, ушундай айыл жеринде чоң спорт комплексин салганга кандай бул идея каяктан келди? Кантип салып алдыңыздар? Бүт айылдарда азыр залдар курулуп башталды. Бүт комплекстер курулуп. Анан биз айылда жаштардын бар жок, зал жок. Кечкурун барайында неме жок. Анан өзүм инициатива көтөрүп, досторум менчи. Анан досторум айыл башчыларга айтып, айылга айтып, ушундай спорт комплекс кылалы деп демалып идея көтөрүп. Анан башында баштаганда көп ишенген эмес. Кантип эле деп. Анан места деме кылайлы, места жок. Анан ушул жерге келип, бул жерде бир айна эшик жок болчу да. Эч нерсе сыйпы деме. Анан Кароосуз имарат. Кароосуз илгерки маданият үй болчу да. Анан ушул жерди аксакалдарды алып келип, жаштарды алып келип, кеңешип дегендей. Биз ушундай спорт комплекс кылайлы деп, өкмөттөн уруксат алып дегендей. Бул да эсте калган эмес да. Анан ушуну жаштардын демилгеси менен өзү көтөрүп, айылдын демилгеси менен колдоо болуп, ушу кылганын көрүп тургандар, имаратты ушундай акыбалга алып келгенбиз. Азыр бул комплексти бир ирет тааныштырып жатып окшойсуз. Бул баристердин бөлмөсү. Учурда комплексте спорттун эркин күрөш, кол күрөш, футзал, волейбол, стол тенниси менен айыл жаштары машыгып, айылдын атын алыска спорт жагынан чыгарып, бош убактысын туура пайдаланууга толук шарт түзүлүптүр. Кыяз мырза айылдык жаштарды спортко тартып, бир четтен чемпиондук даражага жеткирүүдө. Бизде ушу спорт залыбызда, спорт комплексибизде өзүңөр көргөндөй теннис дагы бар. Бул боюнча да ошо жерге келип, окушу балдар, кыздар даярданышып, райондо, областта ушу байгелүү орундар болгон да, школьный спартакиадада. Анан бул жагыбызда көргөндөй армрестлинг столу. Бул столда ошол зал кол күрөштү, кыргызча кол күрөш. Открытиясын ошо Кыгыр Зулумбектен экөө спонсор болуп алып берген. Ал боюнча бул армрестлинг боюнча бизде кызыгуу жакшы болуп, айылда билеги жондор көп эмеспи? Кара күч менен. Анан республикада, областта чемпион болгон балдарыбыз бар. Атай кетсек, Акрамжан, Адилет, Тургунбаев, Нурболот, Базарбаев, Эгемберди, жана башка өтө көп спортсмендер бар. Тургунбаев, Асилбек деген балдарыбыз. Ошо дени сагылып, күчтүү дени сагылып өнүп жаткан өлкө деп неме кылып, айыл өкмөттөр арасында жыл сайын өтүүчү спорттук оюндарда ушу республикалык деңгээлде командалык эсепте 2-3 орунду ээлеп жүрчү биздин айылдын спортсмендери. Менче бул жакта волейболный, футболный площадкабыз бар. Бизде ушу волейболный командабызда айылда жакшы. Айта кетсек, волейбол командасы ден саулыкта жылда 2-нчи орун, 1-нчи орунду райондон, областтан байгелүү орундарда ээлешип. Райондун Мөкөн району 90-жылдыгында 1-нчи орун алышкан. Анан ушуларда мектеп окуучулар балдары быйыл школьный спартакиада райондо 1-нчи орун алып, областка бара турган балдар мамлекеттик неме болуп, чектөө болуп, карайтын болуп барышпай калды да. Анан булардын да ийгиликтери өзүнөн өзү келип калбайт го. Ошко апарып, сбор кылдырып, клубтардын балдарын апарып ойнотуп, опыт алмаштырып,
Ал негизи багы спорт деле эмес. Эл көрүп, жер көрүп, булар жаштыгын бир өкүнбөй турган кылып ийчи. Дос ашыры. Дос ашыры. Қазіргі мынау ушул ийгиликтерге канча убакытта жетиштиңиздер да? Бул ийгиликтерге бизде ошо 3 жылда да, 3 жылда ушундай ийгиликтерге жетиштик. Башка айылына жаштар келишет, ошо айылда спорт залда условия жакшы үчүнчү. Эмнегеси жакшы? Бул жерде бар жок шарт түзүлгөн, өзүңөр көргөндөй теннисный зал отдельный, борцовский зал, боксный зал. Ана могул жакта тренировкадан кийин душ бар. Көп залдарда айылдарда душ жок да. Ошо шартына байланыштуу ушул залга көп келишет. Башка коңшу айылдар баардык шарттар түзүлгөн. Коңшу айылдардан да келишет балдар. Бизде мурун ушул жерде биринчи баштаганда болушуп Алишер агай деген ушу эркин күрөш боюнча баштаган экен. Спорт зал жок, ал киши өтүп кеткенден кийин 25 жыл спорт токтоп калып, ошол айылда. Андан кийин биз жаштар демилге көтөрүп, ушу спорт комплексти кылып, мурда башкача акыбал эле азыр ушундай акыбалга келип. Эми жана жаштар деп атасыз го, алар ушул айылдын жаштарыбы? Ушул айылдын жаштары. Демек, бул Нокен айылынын жаштар ынтымагы, биримдиги бекем экен. Бекем. Анан ушул биздин Нокен жаштарынын биримдигин белгилей кетсек, Москвада иштеп аткан биздин мигранттарыбыз, ошол жерде да Нокен биримдиги деген фонду бар. Ушул айылдарга, мечиттерге, ушул спорт комплекстерге, анан ошо көп кайрымдуу иштер кылышат да. Албетте, ар бир айылдын мына ушул сыңарындай айыл үчүн деген азаматтары ынтымакка келсе, бир топ иштер бүтөт экен го. Нокен айылынын мигрант жаштарынын, айылдык жаштарынын ынтымагын көрүп ичиң жылыйт. Айылды бүгүн эскердим, акшамда ойноп кеч келдим. Апакем уйсап кородум, адырдан ойноп кеч келдим. Апакем кайда, мен кайда, адырлуу жашыл төр кайда. Убакыт өтсө табышма, уктабайм күндө далайга. Жорго тентек балдарбыз, жоғазын терип алганбыз. Жок дүйнө менен алышып, жомокто жашап калганбыз. Апакем кайда, мен кайда, адырлуу жашыл төр кайда. Убакыт өтсө табышма, уктабайм күндө далайга. Апакем кайда, мен кайда, адырлуу жашыл төр кайда. Убакыт өтсө табышма, уктабайм күндө далайга. Оба, айылдыктардын чынында ынтымагы бекем. Нокен айылынын апалары биримдикте чакан тигүүчүлөрдүн тобун түзүп, буйртма менен кыз келиндердин себин тигип беришет. Үйдө бекер олтурбай, жумушсуздукту жоюп, ошону менен бирге жаштарга үлгү болуп, аларга өнөрлөрүн үйрөтүп келишет. Кыжым деле мисал үчүн бул эч качан өзүнүн
эмеси баркын кетирген эмес, жоготкон эмес, дайыма илгертен бери эле кыжым бааланып келген. Бул да пахтадан, жибектен жасалат. Мына кыжым, мынабысы чыт пахтадан жасалган материал. Бул дагы баягы отурганда аябай жумшак, ыңгайлуу болсун деп, ден соолукка апкайда. Муногу деген бул манат азыр көбүнчө эле жанагындай велюрлардан кылып атышат. Бул баягы илгерки манаттардан. Сапаты да жакшы. Анан кийин кыздар баягы сапаттуу кылып тигет дагы. Тиккенде анан ден соолукка да жакшы. Кыскасы үйгө салганда көркөм да жакшы, көрктүү бардык жагынан кетет. Анан муну төшөктөр булар айрымдары баягы курактуу эмес, мындай бир даяр оймолорду сурагандар да болуп калат. Ошого мындай оймолордон да алып келип, даяр оймолордон арзаныраак кылып жасатабыз. 200 kvadrat metre teplisa, terеңдігі 3 метрге қазылған. Полный içinden кирпич қойылып, bir қатар кирпич, ар жағына пенеплекс қойылған. Анан бұл ошоның жылуулугумен кармайт да, бу жерде. Кышында минусқа түшпөйт. Основной бу жерде субтропикалык өсүмдүктөр өсөт. Лимон, банан, киви, ананастар маз түгөдү, бир мандарин, апельсин, пандороз, кумкуа, бир субтропикалык өсүмдөрдүн 3-4 түрү бар. Лимондун 3-4 түрү бар берде, мер сорт бар, ташкентский сорт бар. Ошо сортторго анан кийин бул жерде курман 2-3 түрү бар, бул араб курмасы, мынакей көрүп турасыңар. Анан кийин пальма, фикус тарактары. Бул фикус тарактары дагы булар дагы жерде уланган 3 бул жерден асты пальма, үстү фикус зеленый. Анан кийин мынакей бул жагы бөлөк фикус уланган. Анан бул жерде ар жагында тиги гүлдөр, тиги эме граната, карликовый граната, ана марка. Ал карликовый деп коет, ал дарылыгы күчтүү экен, ошо чакан болуп дейт, ошо ушундай адамдай лечение чоңдугу жумурткага жетпеген ушундай эле болот. Дарылыгы күчтүү экен, мына лимон эмен анысым давлениянын сахардын астына алган экен. Булар киви. Жогоруда кивилер. Булар банан. Биринчи мен отургузганда лимон менен заниматься кылгам, лимон отургузгам. Лимонду көбөйтүп, анан кийин бир 15-20 жылдай болуп калды, анан банандын көчүн алып келип ушудан көбөйттүм. Банандын көчөтүн где-то 100-200ге чейин тиктим. Анан мунун үстү меники 6 метрге чейин да теплица. Анан барып эле ошо эмеге барып пленкага барганда ийилип, кышында суук болуп, кышында жазында ысык болуп, анан жеткизип бере албайт да мөмөнү. Анан муну 2 жыл болуп буну жок кылдым дагы, анан карликовый көчөттөрдү алып келип отургуздум ошо. Банандын карликовый. Пол карликовойлор. Анан бу жүзүмө, япон жүзүмө дейт, мына сортту бөлөкчө экен, мына быйыл мөмөр атат, былтыр кичине баштап таштаган, мен алып салдым эле. Быйыл эксперимент. Анан ушу жакшы болсо, мен ушул жерден мен бул питомнигим дагы, эмем дагы ушул жерден көбөйтөм, чакан жерде көбөйтүп туруп, жүзүмдүн сортун көбөйтөм. Былтыр 40-50 сорт кылдым, муну дагы 100 сорт, 100 көчөт кылдым да, балама бир 50 сорт, 20 сортун отургуздум үйүнө. Калганын сата турган саттым, подаркалардан бердим. Анан кийин бул мушмулла. Бул япон дарагы, бул дагы ошо сары болуп, эмеде болуп пышат, кандай десем, жумурткага жетпеген болуп пышат. Мында аябай дарылыгы экен, муну уругунан өстүргөм. Сорттор көп да. Анан келе лимон экен деп айтты барды. Анан жаңы гүлдөгөндө аябай приятный болуп, азыр мына лимонго пандороз улап салгам. Бул жерден башка мөмөр да. Могул жерден улап салгансызбы? Уланган, Бу уланган. Уланганы билинбейт го. Бу кандай ыкмада уланганда? Бу эмсилер көргөзүптүр, азыр көргөзгөнгө актарыбызды көргөзүптүр. Мындай жарма деп коет, мындай жарты улайм, мына жармада түр болот. Анан кийин бу жерде уланган лимондор көп, могул жерде көп. Мында карап силерге көргөзсөм болот, мен силер. Аны силерге көргөзөм. Кыргызча абадан тамыр чыгаруу деп койсоң. Абадан тамыр чыгаруу. Бул мен айткан 94-жылы баштасам, мына көрдүңөрбү тамыр кандай? Мощный тамыр алган. Азыр тамыр, мощный тамыр алган. Мына азыр бу даяр. Даяр көчөт да бу. Мына эмнеден кесебиз?
Мынакей. Мөмөсүн кармап деле калат. Тиштабышы мүмкүн. А мунун мөмөсүн кармап калышынын дагы секреттери бар. Силер көрсөң, муну кесип салат, бул кийинки шактын кереги жок. Так. Муну сойлтабыз. Так. Муну алсак, так, эмнеден алат экенбиз? Бул мөмөсү менен тура берсин. Так, муну эмнеден алабыз? Муну эмнеден алабыз? Так, мына эми. Монда калып койсо. Мында калабыз. Так, мында муну сыртка карап кетсек да, көрдүңөрбү? Өсүп өткөн жагы сыртка карап кетсек да. Жогору карап. Анан мына карап койсок болбойт мына. Ушул жерден да мен бутайм деп эле көп эме кылып берет, тура эмес бутап коюшат да. Эми азыр бул мөмөсү менен экен. Бул деле тура берет. Эме алып койсок болот. Мынакей тамыры мынакей, көрдүңөрбү? Тамыры. Азыр бул тамыры мына лишний мына. Мына жерден кесип салабыз. Көрдүңөрбү? Мына биздин лимон даяр. А булар уже мөмөгө даяр да. Лимонду отургузган 4 жыл, 5 жылда мөмөрөт да. Анчамчылар болсо 6 жыл, 7 жылда өрүп калышы мүмкүн. А бул 6 айда, 5 айда. Муну уже даяр болуп калат да, кийинки жылга мөмөнү сен күтүп ала бересиң. Эч кандай. Мынакей азыр мына биздин эмебиз ушмабыз даяр. Болду, буга кереги жок. Мындай алып туруп. Мындай алып туруп кармайсың. Отур да. Эми ошо беребиз. Мындай экен да, мына айры, мына мөмө дарактары ушундайлар. Жөн элечи, жоктон бар кылып пайдалансаң болот экен. Мына азыр мына силерге лимон көрдүңөр да? Ушу шагы, таякчалары. Мына ушулар деле тип отургузуп ушуларды мындай отуруп сайып койсоң, бул деле бирөөгө соопчулук үчүн өсүп аткан лимонду подарка кылып койсоң деле болот. Сатып берсең деле болот, өстүрүп туруп. Мындай кылып. Булар тамыр алып өсө берет. Тамыр алып өсө берет. Сажан ага, балдейбиз. Ушундай миңдеген көчөттүн түрлөрү бар экен. Чындыгында жана өзүңүз дагы айтып калдыңыз, эч кандай сырларын жашырбайм мен. Кимде ким келип үйрөнө турам болсо, баарына үйрөтөм дедиңиз. Ушу Кыргызстаныбыздын 700 дубанына таркатып, кайсыл областыбызга кайсыл өсүмдүк өнө турам болсо, ошону көбөйтө бериңиз. Бали дейбиз. Сизге ыраазычылык. Биз барайлы эми. Рахмат. Эми бул менин эле өзүм ийгилигим эмес да. Бул биздин семьябыздан. Мен бу жерде келинчегим ушу мага ушу 90% ушу гүлдөрдүн башта 100% ошону өстүрүп, ушуну караган, жасаган ушу келинчегим, бала чакаларым, ушу кыздарым ушулар болгон ушулар жардам берет. Аны мен өзүм эле бул ийгиликке жетип кетиш кыйын. Мына айттым го, мен Кыргызстанга алтынды чачып койду. Только терип жешибиз керек. Кыргызстанда жүргөн ал капы болуп бул жерде жашоо кыйын деген ал болбойт. Ошо Кыргызстанда жараланган адам Кудайга шүгүр сүйүнүш керек. Отуруп алып эле президент анан бул өкмөт анан тиги бул деп жамандабаш керек. Ар бир адам өзүнүн тирлигин кылса, Кыргызстан өсөбүз, алга жылабыз. Только вперед жана вперед ушу. Сажан агадан сонун мотивация сөздөр болду. Уктуңуздар. Рахмат. Мен болсо барайын. Адилет, буну канча убакта жасап бүтүрдүң? Мен муну айтып берсем, бул жагы 2ге, бул жагы 3, бул детский деле эмес, мындай биз курактууга да кете берет. Бул баштаганыма бир күн убакыт кетти казганыма. Кийинки күндөн баштагам, по-моему, бир 2 күн куйдум. 2 күн куюп бүткөндөн Сементин, Сементин. 2 күн куюп бүткөндөн соң бир күн кургаттым. Кийин лесенциясын бир күн куйдум. Bir cuma bitti de, bir cumada söyledim. Bir cumada? Polne bitişti de. Nege korgon kılıp koygansındagынан? Bu korgon просто красота, защита да. Чтобы түшүп кетпеш, ал чекесинде мен угольник койгом да эки жагына. Ал жыгач жасап койгом. Бул бир эмес, эки нерсени пайда кылат да. Кышында подвалым жок. Подвалга подвал ойлоп чыккан да бугач. Варена сарена полка кылып, кышында полкалар деле даяр.
вареналар тизем, үстүнө эме жыгачты таштап коем. Ал үстүнө сөрүнү коюп коем кышында. Керектүү буюмдарды ушунун үстүнө жийип көрөбүз кышында. Азаматсың, Адилет, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр деле байкадыңыздар. Өкүнүчтүү, убакыт тар болуп калды. Мына ушундай жөп-жөнөкөй өзгөчө колунан көрүп төгүлгөн Адилеттин өнөрлүү сиздерге аябай жакшы кылып көрсөтүп берейин деген ниет элем. Убакыт тар болуп калды. Азыр бул жакта дагы бир топ эмгектер турат. Мынау сөрүчөн дагы өзүм жасадым дейт. Бүгүн бүттү бул. Мынау селкинчек окшойт. Бул детский укалларыма селкинчек жасагам. Үйдө бош убактысында ойнотушат, бул болсо машууга, машууга заказым болчу. Буйртма. Буйртмам болчу. Ушуну канчага даярдап бересиң, о? 3,5 миңге ушедан алып кетет. Буну жерге катырыш керек экен да? Жерге катырбаса да тура берет. Болсо мен өзүм да көрсөтүп берейин. Бул тегиз жерге кылсаң болду. Бул адам асылганда рона вес болот. Вес болгондо чтобы мол жактан бул тартылуу күчү болуш керек. Бирде тенте түшүш керек да. Чтобы адам секиргенде көтөрүлүп кетпеш керек. Кандай тарабы болсо да ошо ийилип кетпей 150-200 чейин көтөрөт. Тилекке каршы ушундай бир өнөрүңдү жетишип элге көрсөтө албай калдым, кап этпейсиң эми? Кийинки көрсөтүүлөрдө келебиз буюрса? Буюрса келгиле, буюрса колуман келишинче дагы өзгөчө нерселерди кылып коюш мүмкүн. Буюрса келгиле бергиле. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен болсо Адилет менен коштошоюн, ошол менен эле бирге сиздер менен Мен айылым көрсөтүүсү Жалал Абад областынын Нокен районуна караштуу Нокен айылында болду. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздер менен мен Казбек Мамасатов болдум. Мейлі Адилет, барайын мен. Кыргызстан улуу ата мекендик согуш жылдарында ошол биздин айылдан да көптөгөн согуштун ардагерлери болгон. Amerika drone uçursana gel. Öyle. Drone ne oldu? Üstüne çıkmayın.